Текебаев бүгүнкү коомдук кырдаал сот реформасынын жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Бүгүнкү коомдук жана саясий кырдаал сот реформасынын жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Сот системасы бир күндө эле оңолбойт. Сот эмес, биз коом бир күндө оңолбойт. Кыргыздар муну эбак эле жакшы болуу аста-аста деп айтып коюшкан экен. Ал үчүн мээнет, аракет керек. Жаман болуш үчүн мээнеттин да, аракеттин да кереги жок. Мен ойлойм, коомдук кырдаал, саясий кырдаал сот реформасынын жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Соттун адилеттүү иштешине жок дегенде биздин ишибизде адилеттүү болуп, мыйзамды сакташына түрткү берет, деди Текебаев. Ал эми айрым саясий эксперттердин Текебаевдин иши атайын создурулуп, шайлоого катыштырбоо аракети жүрөт деген жоромолдоруна мындайча жооп берди. Кылмыш процессуалдык кодексине мөөнөттөрү аныкталган. 2 айдын ичинде сот ары же бери кылыш керек. Буга ишениш кыйын. Анткени кийинки соттук отурумду дээрлик 20 күнгө жылдырып койду. Убагында жумасына 4 жолу карап, эртең менен саат 9-дан баштап түнкү 10-го чейин карап, ушул эле райондук соттун судьялары шашылышкан. 29 августта Бишкекте 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, алардын үй камагына чыгарган. Бүгүн алардын иши кайра каралып, соттук отурум 1 октябрга калды. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, буга чейин чыккан өкүмдөрдү жокко чыгарган. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Нурлан Насиптин тортундагы микрофонго окшоштурулган жасалга кыздардын бүйүрүн кызытты. Социалдык тармакта эстрада жылдызы Нурлан Насиптин туулган күнүнө арналган тортун үстүндөгү микрофонго окшош кооздомо кызуу талкууга түштү. 2 күн мурда Нурлан Насип 29 жашка чыгып, туулган күнүн белгилеген. Ал күнү жакындары кантип куттуктаганы тууралуу социалдык тармакка видео жана фото жүктөгөн. Сүрөттөрдүн биринде үстүндө күмүш түстөгү микрофонду элестеткен кооздомо коюлуп кабатталып жасалган торт турат. Сүрөттөгү бул көрүнүш соц тармактардын колдонуучуларына өзгөчө кызыкчылык жараткан. Кооздомо микрофонго окшошпой калган дегендер да бар. Ошондуктан көрөрмандар ырчынын Жубай Асель Кадырбековадан чындап эле микрофонду элестеткен жасалгабы же башка мааниси барбы деген суроолорун жаадырышууда. Маалымат булагы Барометр Чекит KG.